Бейиш нуру. Ислам дини бизди артта калтырдыбы? Бүгүнкү күндө бир адам чакырылган жерге же жумушуна кечикпей так маалында келсе, берилген милдеттерди так аткарса, "О, баланча немис экен" дейбиз. Унаабыз же башка бир буюм-тайымыбыз бузулса, оруска алып барып оңдотолу орустар честный болот деп калмай жайыбыз бар. А мусулман бирөөсүнө иш тапшыруудан чочулап калганбыз. Маалында бүтүрбөйт, чала жасайт же алдап кетет деп качабыз. Чын-чынына келгенде, чынчылдык, жоопкерчиликтүү болуу, иштин майын чыгара жасоо, тактык мусулманчылыктын талабы эмес беле? Ислам өлкөлөрүнө карасак, уруш, согуш, жакырчылык, чоң мамлекеттерге көз каранды болуу деген сыяктуу абалда. А Европага, Америкага карасак, илим жаатында болсун, технологияда болсун өнүккөн, маданияттуу. Бирок алар христиан, биз болсо мусулманбыз. Эмне үчүн мындай болуп калды? Эгер исламият акыйкат болсо, анда эмне үчүн мусулмандар аянычтуу абалда? Мунун себеби эмнеде? Ооба, бул чындыгында жан кейиткен, жүрөктү өйкөгөн суроо. Бул маселе боюнча ой толгоп, суроонун жообун бирге издеп көрөлү. Даяр болсоңуздар, баштадык. Исламият бизди артта калтырдыбы? Бадуизаман Саид Нурси Рысалай Нур аттуу тафсиринде ушундай дейт. Мусулмандын ар бир сыпаты мусулман болбогондой эле, капырдын да ар бир сыпаты капыр эмес. Негизи мусулмандардын ар бир сыпаты мусулман болушу керек. Бирок мусулмандын ар бир сыпаты мусулман боло бербейт. Мусулманда кээде капыр сыпаты да болот. Бирок капыр сыпат мусулманды капыр кылбайт. Капырда дагы мусулман сыпаты кездешет. Карасаң, бир адам мусулман эмес, бирок чынчыл адилеттүү боорукер. Демек капырдагы дурустук, чынчылдык, иштермандык сыяктуу мусулман сыпат мусулмандагы алдамчылык, жалкоолугоңдуу капыр сыпатка үстөмдүк кылат. Натыйжада акыйкат батылга үстөмдүк кылган болот. Анткени кайры дин, мусулман эмес бирөө тууралыкка, акыйкатка жармашты. Андагы мусулман сыпаттары аны материалдык жактан өнүктүрдү, бийиктикке чыгарды. Ал эми мусулмандагы капыр сыпат болсо, мусулманды төмөндүккө түшүрдү. Демек, мусулмандын артта калышы, аянычтуу абалы ислам дининен келип чыкпайт. Тескерисинче, исламиятка ылайык туура жашай албагандыктан улам, исламды, Куранды карманып, жашоосуна жол башчы кыла албагандыктан келип чыгып атат. Тилекке каршы коомчулукта бир мусулманды көрсөтүп, бул намаз окуйт, Куран окуйт, ажылыкка да барып келген, бирок жалган сүйлөйт, убадасын аткарбайт. Ушундай да болобу дешет. Ооба, бир адам жалган айтып, убадасын аткарбай коюшу мүмкүн. Бирок ошондой күнөө кыл, берген сөзүңдө турба деп Куранда, исламда айтылабы? Жок, албетте. Кудай сактасын, андай жок. Тескерисинче, исламда бүткүл күнөөлөрдөн тыюу салынган иштерден сактанууга буйруйт. Эми бир суроо туулат. Ошол адам Курандагы буйруктарга моюн сунганы үчүн жалган сүйлөп күнөөгө батып жатабы? Же Курандагы буйруктарга баш ие албагандыгы үчүнбү? Албетте, анын кутулушу кайра эле Куранга баш ийүү менен, шарият эрежелери менен жашоо аркылуу болот. Жаркыраган күндү үйлөп өчүрүүгө аракет кылган акылсыз жаш балага окшогон кээ бир кем акылдар исламият менен жашоо, дин тутунуу бизди артта калтырды. Европа динди таштап жаңы реформаларды жүргүзүп, чиркөөнүн көзөмөлүнөн кутулгандан кийин өнүгүп кетти. Биз да исламды, динди таштасак, Европага окшоп өнүгөбүз деп айтып жатышат. Кудум эле ислам динин өнүгүүгө бут тосуп жаткан тоскоолдук катары көрүшөт. Ошондойбу? Албетте жок, андай эмес. Исламда эмгектенбеген, мээнет кылбай, жатып ичер жамбакты адамдарды адам катары эсептебейт. Эмгек кылууга ушунчалык катуу буйруган динибиз. Атүгүл адал ырыскы табуу үчүн тер төгүүдө, Аллах жолунда жихад кылууга тете кылган. Кыямат күнү аалымдардын сарптаган сыясы шейттердин каны менен өлчүнөт. Аалымдардын сыясы шейттердин канынан оордук кылат. Элим Кытайда болсо дагы барып алгыла деп илим алууга кызыктырат. Куранда 700дөн ашуун аят акыл калчоого, ой жүгүртүүгө, пикир жүргүзүүгө буйруйт. Биринчи түшкөн аят оку деп келген. Мына ушундай динди карманган бир адамдын артта калыш ыктымалдыгы барбы? Эгер ислам динин карманып, бирок өнүкпөй жаткан болсо, анда ал иш жүзүндө эмес, сөз жүзүндө гана мусулман деген тыянак келип чыгат. Мусулмандардын качан исламды, Куранды жол башчы катары карманып жашаганда дүркүрөп өнүккөнүнө тарых айдан ачык. Ооба, тарых бир илим жана жалган айтпаган күбө. Тарыхтагы документтер эң чоң далил болуп саналат. Мусулмандар качан болгон күч дарамети менен динди карманып жашаганда, ошол доорго өкмөн жүргүзүшкөн.
Илимдеги эң чоң ачылыштарды мусулмандар жасаган. Буга бир мисал айта турчу болсок, Тарик бин Зияд башында турган фатыхтардын жеңиштеринин негизинде Европада түзүлгөн Андалусия дөөлөтү, башкача айтканда бүгүнкү Испания. Андалусия дөөлөтү Португалия өлкөлөрү жайгашкан аймакта 710-жылдан баштап 1496-жылга чейин созулган жана теңдешсиз бир маданиятка ийгилик кылган бир мамлекет болгон. Христиан динин карманган тектүү ак сөөк үй бүлөлөр балдарынын билим алуусу үчүн Андалусияга жөнөтүшчү. Королдор болсо бул жакка дарылануу үчүн келишкен. Алгачкы университеттер ислам дүйнөсүндө Европадан 400 жыл мурун салынган. Европадагы биринчи университет катары таанылган Куртуба университети 786-жылы мусулмандар тарабынан курулган. Ислам окумуштуулары жазган илимий эмгектер Европада 7-8 кылым бою окутулуп турган. Европа 300 жыл бою аялдын руху барбы же жинби же шайтанбы деп тартышып жатканда, мусулман окумуштуулары космостун, асман телолорунун картасын түзүү менен алек болушкан. Европанын караңгы деп аталган доору мусулмандардын алтын доору болгон. Орто кылымда Европада окумуштууларды аеосуз өлтүргөн болушса, ислам дүйнөсүндө терең урмат сый көрсөтүлгөн. Бул ислам дининин илимге, материалдык жана руханий өнүгүүгө канчалык маани берип тургандыгынын айкын далили. Бүгүнкү батыштын өнүгүүсүнүн башаты Андалусия маданиятына барып такалат. Илим жана ой пикирдин өнүгүүсүндө терең из калтырган Андалусия өнүгүү жаатында Европага мугалимдик кылган. Мурун караңгылыкта, кордукта жашаган европалыктар соода сатыкта жана өндүрүштө пикке жеткен Андалусияны өздөрүнө үлгү катары карманып, бүгүнкү абалга жетишкен. Бул айтканыбыз миңдеген мисалдардан бирөө гана. Амави, Аббаси, Селжук, Осмон, Карахан, Газнави дөөлөттөрү ислам динин карманып, Курандын негизинде жашагандыктан материалдык жактан да руханий жактан да өнүгүүнүн туу чокусуна жетип, дүйнөнү дүңгүрөтүп турушкан. Багдад, Самарканд, Сирия, Андалусия, Кудус, Египет жана Стамбул сыяктуу дүйнөнүн бермети катары саналган шаарларда бүгүнкү күнгө чейин жетип келген миңдеген мечит медреселер, кербен сарайлар жана башка керемет имараттар курулган. Фараби, Ибн Сина, Бируни, Ибн Рушд, Ибн Камал, Имам Газали, Ибн Хишам, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, Имам Саракси өңдүү, олуу жана көсөм заттар тарбияланып, илимдин ар тармагында орошон эмгектерди жазып калтырышкан. Акачан гана мусулмандар исламга салкын мамиле жасап, динди таштаганда артка кетишкен. Мусулмандардын учурдагы аянычтуу абалын ислам динине байланыштыруу өтө чоң ката. Мунун себеби ислам дининин улуу акыйкаттарын жашоосунда колдонбой, анын кооздуктарынан пайдаланбагандыкта. Ооба, туура. Европа динин таштагандан кийин өнүктү. Эмне үчүн? Анткени алар бузулган, бурмаланган бир динди таштагандыктары үчүн өнүгүштү. Орто кылымдарда Европада чиркөө акыл калчап ой жүгүртүүгө тыюу салган. Инквизация соттору ой жүгүрткөн, илимге умтулгандар жоопко тартылып, түгүл кыйноо менен өлтүрүлгөн. Мунун баары тарыхта жазылуу. Чиркөө эмне десе баары туура болгон. Эч кимдин эмнеге мындай деп сураганга акысы болгон эмес. Натыйжада батылды, жалган туура эмес нерсени таштап, акыйкатка жакындашты. Казды туурайым деп карганын буту сыныптыр дегендей эле, биз да Европанын бузуку маданиятын туурап, динди таштасак, акыйкатты таштаган болуп эсептелебиз. Натыйжада артта калабыз. Негизи, Европа карманган динин таштаган сайын исламиятка жакындады. Буга бир мисал айталы. Учурда Евросоюздун баш мыйзамы 78% Осман халифатынын соңку мезгилиндеги Мәжәллә деп аталган мыйзамына туура келет. Осман халифатынын мыйзамы Курандын шарияттын негизинде түзүлгөнү белгилүү. Илимдин, данышмандыктын жана адилеттүүлүктүн негизинде турган ислам динине ким чын дилден берилип жармасса, бактылуулукка, бейпилдикке жана берекеге бөлүнөт. Рысалай Нур тафсирлеринде ушундай деп айтылат. Исламият башка диндерге салыштырылбайт. Бир мусулман исламияттан чыкса, динин таштаса, башка эч бир пайгамбарды кабыл кылбайт. Түгүл Аллах Тааланы да кабыл кылбай коет. Кала берсе эч бир ыйыктыкты да тааныбай калат. Жада калса өзүн кемелдикке жетелей турган бир да калбай калат. Ал да чирип кетет. Бир христиан бурмаланган динин таштаганда көп нерсе жоотпойт. Ансыз да бурмаланган, бузулган бир динди таштап жатат. Анын динди таштоосу адап ахлагына терс таасир тийгизбейт. Башында христиан болуп, кийин атеист болсо, жашоосунда олуттуу деле өзгөрүүлөр болбойт. Себеби ал адап ахлак эрежелерин дининен үйрөнгөн эмес. Бардык кооздуктарды, артыкчылыктарды ал дининен алган эмес. Ошондуктан алар бузулган динди таштоо менен жоготууга учурабайт. Бирок биз мусулмандар бардык нерсени адеп ахлак кооздуктарын динибизден, исламдан үйрөнгөнбүз. Жаратуучубуз Аллахты да пайгамбарыбыз аркылуу билдик. Эми сүйүктүү пайгамбарыбыз алып келген динди таштаган Куранга кулак салбаган бир адам динден чыгуу менен исламдан алган бүткүл артыкчылыктардан
баалуулуктардан бир заматта кол жууп калат. Ошон үчүн исламияттан чыккан бир адамды башка диндер менен, мыйзам эреже, доктриналар менен башкаруу мүмкүн эмес. Андай адам анархист болот, жер бетинде жырткыч айбан, бузукулукту жайуучу болот. Ошондуктан динибизде муртаттын, башкача айтканда исламдан чыккан адамдын жашоого акысы жок деп айтылат. Бүгүнкү күндө ислам ааламынын аянычтуу абалы, материалдык жактан кыйын кырдаалда калуусу тутунган ислам дининен эмес демек. Тескерисинче ошол динди туура жашап жашоосунда жүзөгө ашыра албагандыктан улам келип чыгууда. Мусулмандар өтмүштө болгондой эле бүгүн да исламияттын улуу жана нурдуу акыйкаттарына амал кылып жашашса, Куран менен сүннөткө бекем жармашса, материалдык жана руханий өнүгүүнүн туу чокусуна чыгып, бул дүйнөдө да акыретте да бактылуу болушат. Ошол эле мезгилде башка улуттарга, өлкөлөргө үлгү болуп, алардын да ислам динине кирүүсүнө себепчи болот. Сөзүбүздү Азирети Бадиюзаман Саид Нурсинин таама айткан таасын сөзү менен жыйынтыктайлы. Эгер биз ислам ахлагынын жана ыйман акыйкаттарынын кемелдиктерин кыймыл аракетибиз менен көрсөтүп берсек, башка диндердин кармануучулары топ болуп исламиятка киришет. Атүгүл жер шарынын кээ бир материктери жана өлкөлөрү да исламиятты кабыл кылышат. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.